Сіздерге салам, каналыма кош келдиңиздер. Кандайсыздар, жакшыбы? Биз бүгүн Туркиядагы кыргыздардын же болбосо башка чет элдиктердин кандай гана абал болбосун центри бар. 5 тилдүү англис, орус, араб жана фарс тилинде кызматтарын көргөзөт. Дүйнөдөгү эң күчтүү Туркиянын чет элдиктери үчүн, Туркияда жашаган чет элдиктер үчүн центри Емер 157 тез жардамга муктаж адамдарга кызматын көргөзүп келет. Бул 157 Туркияда жашагандар же болбосо Туркияга келгендер 157 деп чалышат. Ал эми чет өлкөдөн болсо өздөрүнүн номери бар, мен жазып коем. Ошол номерге чалып өздөрүнүн суроолорун бере алышат. Булар 9 жылдан бери иштеп келишет. 2015-жылдын 20-августтан бери ишин баштаган. 9 жылдан бери ушул маанилүү иштерди аткарып келе жатышат. 15.619 адамдын өмүрүн сактап калышкан. То есть эмне жанагы 157ге чалып туруп өзгөчө оор кырдаал боло турган болсо 157ге чалып туруп бирди басканда алар эмне дароо ала калышат дагы, оор кырдаалдасызбы деп сурашат дагы, өздөрүнүн жардамдарын эмне бере калышат. Суткасына 24 саат, жумасына 7 күн үзгүлтүксүз ыкчам жооп кайтаруу кызматтарын көрсөтүп келишет булар. Жана мисалы адам сатуу же болбосо үй бүлөлүк зордук зомбулук, мигранттардын жанагы ат кезичилиги сыяктуу оор акыбалга кабылганда 24 саат 7 күн бою эмне жооп беришет. 157ге чалып туруп бир деген эмени басканда ушундай мисалы үй бүлөдө зордук зомбулук болуп калышы мүмкүн, же болбосо жана адам сатуу ушундай сыяктуу бир эмелерде, оор акыбалдарда ушу 157ге чет элдиктер чалышат. Анткени бул 5 тилде сүйлөшөт. Жана айткандай эле түрк тили, англис тили, орус тили, араб тили жана фарс тилинде. Атайын тилди тандаңыз деп өздөрү эметишет. Анан сиз деген ошол жактан бирди баскандан кийин тилди тандайсыз. Анан тилди тандагандан кийин сизге уже дароо жооп беришет. Анан бул жакта эмеси жакшы да, мисалы жанагы Туркияда документтер боюнча дагы кайрылса болот. Кандай документтер керек, убактылуу коргоого кантип кайрылсам болот, же болбосо эл аралык коргоого кантип кайрылсам болот, же мен жашоого уруксат алуу үчүн документтер үчүн кайрылгым келет, эмне кылышым керек, эмне документтерди дайындайын, же болбосо мага Туркияга калууга уруксат документтерим кабыл алынган, картам качан келет деп сурашат. Мисалы карта дегенде ошо Турциянын убактылуу жашоого уруксат деген, мындайча айтканда паспортун алганда, бир жылга балким алгандыр, балким канча айга алган болсо, ошол паспортун эмне үйүнө же болбосо кайсы адрести жазган болсо ошол адреске почта аркылуу келет да. Анан ошол картам качан келет деп дагы сурашат экен. Андан тышкары журналисттер дагы чалып мисалы адам сатуу боюнча отчет түзөт элек, ошонун отчетун бере аласыздарбы дешет экен. Же болбосо жана иммигранттардан контрабанда боюнча дагы отчетторун түзүшөт экен. Бул жактан журналисттер дагы чалып кадимкидей булардан отчет алып турушат экен да. Даже биз кайык жанагы пароходдо болгондо, сууга түшүп баратканда даже чалып ушул жактан мага тез жардам бергиле, биз сууга түшүп баратабыз деп дагы эмне чалып кайрылышкан экен да. Мен өмүрүмдүн коркунучундамын, мен эмне кылсам болот деп дагы чалышат экен. Ошо визага арызымдын жыйынтыгын билгим келет. Ушундай сыяктуу бир суроолордун баарын берсеңер болот. Мисалы мен тартипсиз иммигрантмын, мен өз өлкөмө кайткым келет, мен эмне кылышым керекмин деген сыяктуу бир суроолордун баарын жооп беришет алар. Ушул түзүлгөндөн бери болжол менен 20 миллиондой чалуу алышкан экен чет элдиктерден. Ошо анан булар көптөгөн сыйлыктардын ээси болуп келишет дүйнөдөгү. Мисалы Емер миссиясы үчүн көптөгөн эл аралык сыйлыктарга татыктуу деп табылган, алынган сыйлыктары бул 2017-жылдан баштап сыйлыктарын алып келишкен, 2023-жылга чейин алышыптыр. 2017-жылы мисалы Европалык Кел борборунун сынагын эң суктанган көп тилдүү центр сыйлыгын алышкан экен. 2017-жылы болсо Европалык ошол эле жылы центр сынагынын калыстар тобунун атайын сыйлыгы, сынактын тарыхында биринчи жолу ушундай сыйлык болгон экен. 2020-жылы дагы бүткүл дүйнөлүк чалуу борборлор сынагында EMEA, то есть Европа, Жакынкы Чыгыш жана Африка өлкөлөрүндөгү эң мыкты шашылыш кызматтар чөйрөсүндө биринчи орунду алып келишкен экен. Мындай шашылыш кызматтар чөйрөсүндө биринчи орунду алып атышат. Ушул эле сыйлыкты 2021-жылы дагы алышыптыр, 2023-жылы дагы алышыптыр да. Анан кайра эле ошол жылы бүткүл дүйнөлүк Кел борборлорунун сынагынын мыкты өзгөчө кырдаалдар кызматы тармагында дагы биринчи орунду алышкан экен. Ушул эле сыйлыкты 2021-жылы дагы алышкан экен. Ошондо ошол сыйлыктар дүйнөдөгү эң биринчи орунду алып келген эмне
тез жардам, чет элдиктер үчүн тез жардам ИМР 157 болуп атат. Аябай бул Туркияга келем дегендер же болбосо жаңы келгендер көбү балким бул номерди билишпейт. Көптөн бери жүргөндөр уже билишет болуш керек. Мисалы мен деле башында билген эмесмин, кийин билдим. Анан өзүм дагы чалып, дагы кандай документтерди дайындашым керек, эмне кылышым керек деген сыяктуу өз суроолорумду бергем. Мен дагы биринчи жолу ошо 157ге чалып туруп, баягы шашылыш менен бирди басып алгам. Бирде көрсө болсо ошо оор кырдаалда болгондор чалышат экен да. Сизге кандай жардам керек, кандай жардам берели деген сыяктуу сөздөрүн сүйлөшкөн. Анан мен документтер боюнча сурасам, кайра өчүрүп, башка номерди тандаңыз деп эметишкен да. Ошондой анан документтер боюнча сураганда дагы аябай шашпай, кенен чөнөң кылып жооп беришет экен. Мындай шашып тушуп бат баттан жооп берип өчүрүп салайын деген нерсе жок экен да, ошону байкадым. Ошондой аябай жакшы мамиле кылышат экен. Тем более ушундай 5 тилде аябай бир сонун мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Сиздерге ушул KL центр жактыбы? Кандай экен? KL борборлору бизде дагы ачылса экен. Албетте милицияга дагы чалышса болот. Бирок баягы чет өлкөдөн келгендер балким тил жактан кыйналып калышы мүмкүн, түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошондуктан бул 5 тилдүү жана тез жардам баягы чет элдиктердин укугун коргоо борбору болуп саналат. Анан албетте укук коргоо органдары менен дагы аябай байланышы чоң экенин билдиришкен. Ошондой сак саламатта туруңуздар. Дагы кийинки видеолордо көрүшкөнчө сөзсүз түрдө подписка, лайк болсун. Бул дагы мага чоң мотивация болот. Жакшы туруңуздар.